Men bir жаман оор менен ооруп калдым дейт. Бул жаман оору, бул сахаба геморрой болуп ооруп калган болот да, бавасир деп коет арабчасы. Ушундай оору менен ооруп калдым, анан пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдан кантип намаз окуймун деп сурады. Факоля солли каиман. Тике туруп оку dedi. Фаин лам тастати' фа каидан. Эгер ага алың жетпесе, анда отуруп оку. Фаин лам тастати' фа ала жанбин. Эгер ага да алың жетпесе отурганга, анда жамбаштап, капталдап оку дейт. Анан имам ан-Насаидин хадисинде дагы уландысы бар. Фаин лам тастати' фа мусталқиян ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Эгер жамбаштап, капталдап окуй албасаң, анда чалканган жатып окуйсуң, Алла Таала адамды күчү жеткенчелик эле талап кылат адамдан деген хадис болду. Демек ушул жерде кандай абалда болсо да намаз окулуп атат. Бирок бир шарт менен, моюн, баш кыймылдаш керек. Жанагы чалкалап жатканда дагы жаздыкты бийигирээк коет, анан азыр окуйбуз, анан моюн кыймылдап турат. Эми биринчи сүрөтүн алалы. Тике туруп окуй албайт экен. Анда отуруп окуш керек болду. Якуду кейфе шаа. Отурганда каалагандай отуруп окуйт. Силерден сурап калат, мисалы, картайган, мисалы, аксакалдар, абышкалар сурап калышы мүмкүн. Же боюнда бар аял сурап калышы мүмкүн, аялыңар, же жакыныңар, ушун мен курсагым менен кыйналып атам, руку окуй албайм, саждага барсам кайра тура албайм, курсагым ооруйт, эмне кылсам болот десе, алар ушул үзүлүүнүн, оорукчандын оорулуунун өкүмүн алат дагы намазын отуруп окуйт. Анан сурайт сизден, кантип отуруп окуйм дейт. Отурганда кандай көрүнүштө отурам дегенде, бул жердеги китепте якуду кама шаа, каалагандай отурат деп айтылат. Демек, өзү үзүрлүү болсо туруу, турбагандан кийин отуруунун айырмасы жок, каалагандай отура берет. Башкача айтканда, үстөлгө отуруп окуйт, биз азыр отургандай, же аттахиятуда окуйт, же маллаш токунуп отуруп окуйт, же тизесин бүктөп көтөрүп көкүрөгүн тийгизип отурат. Мисалы айтып, отуруунун кайсы абалы ыңгайлуу болсо оорусуна, ошол абалда отуруп окуй берет деп жатабыз. Ооба, кээ бирки китептерде Абу Ханифа рахматуллаху алейхиден аттахияттуу абалында отуруп окуйт деген риваят келген. Бирок ошол абалга биз чектебейбиз, анткени ал абал кыйын болуп калышы мүмкүн. Эгер мүмкүн болсо, бирок аттахияттуу абалында отуруп окуган албетте жакшыраак. Үстөл менен окусачы, үстөл менен дагы үстөлгө отуруп дагы окуса болот. Мунун баары турууга мүмкүн болбогон үзүр абалында болсо. Алхамдулилlah, биздин Орто Азия мусулмандарыбыз ушул маселелерге, ушул маселелер бекем карманат дагы, кыйналып жатса дагы тике туруп окушат. Бирок азыр араб дүйнөсүндө аябай көбөйүп кетти. Ушундай эле мечиттердин аркасында жанагы үстөлдөр тизилип калган. Биздин устазыбыз айтмакчы, доктор Юсри Рушди Жабр деген алым бар. Ал айтат, бара-бара ушинтип барып канисага эле окшоп калбаса болду дейт, чиркөөгөчү. Столдор бериле келатат, көбөйүп бериле келатат. Үстөл басып калбаса болду дейт да. Кичине эле бир бут ооруса, бутун басканда ыңгайсыз болсо отуруп окушат алар. Ушул туура эмес. Чыдагыс абалда болсо туруп окуган, анда отуруп окуса үзүр болот. Же оорусу көбөйүп кете турган болсо деп айтты да. Эми ва илля кама би кадри ма юмкинуху фил асахи. Ва илля би ан кадара ала ба'д ал-қиям. Эгерде отуруп окуйт, бирок бир аз турганга кудрети жетсе, анда канчалык тура алат, ошончолук туруп намазын баштап окуган жакшыраак. Била зиядати машаккати, бирок өзүнү кыйнабай деп атат. Валау бит тахримати ва кираати аяти. Ушул Аллаху акбар деп кулак какканчалык тике туруп окуй алса, ошону кылган жакшыраак дейт да. Ошондо демек тике туруп басып жүрөт, анан окуганда намаз кыйналып калат. Мындай адам биринчи кулак кагып, валау кираати аяти дейт. Бир аятты кыраат кылып, бир аят окуганга мүмкүнчүлүгү жетсе, ошончолук жок дегенде Аллаху акбар деп бир Фатиханын башкы аяттарын окуп туруп, анан отурса ошол жакшыраак. Вайна хасала бихи аламун шадидун якуд иктидан. Эгерде башынан эле туруп, башынан эле окуса, оору башынан эле каттуу болуп кетсе, анда отуруп эле баштай берет деп атат. Демек, башында анча оорубашы мүмкүн, бирок тике
тике тура берсең ооруп кеткендиктен башталышын жок дегенде тике туруп башташың керек болот экен. Эгер ошого дагы алың жетпесе, анда отуруп баштай бер. كما لو عجز وقعد ابتداء وهو المذهب الصحيح لأن الطاعة بحسب الطاقة. وإن تعذر الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيمان. Ошондо бир аз отуруп окуйт дагы, рукуу кылганда кыям тике турат да, намазын баштады. Анан отуруп алды бир аят окугандан кийин Фатиханы окуп бүттү, Зам сүрөнү окуп бүттү. Рукуу кыларда кайра турат дагы рукуу кылат. Эгер ушуга алы жетсе. Анан сажда кылсак, саждага кетет дагы эле. Бирок وإن تعذر الركوع والسجود, эгер рукуу дагы кыла албаса, сажда дагы кыла албаса, صلى قاعدا بالإيمان, анда отуруп эле окуй берет, бирок ишарат менен. Има деген сөз мойну менен, баш менен мындай ишарат кылуу. Башты шылкыйтуу има деген сөз негизи. Ушул маселеде эгер адам рукуу кыла алат, сажда кыла алат, бирок турганда кыйналып жерди таянып же бир нерсеге жөйлөнүп турушу мүмкүн да. Анда ошондой кылып окуй бериш керек. Сажда кылды, кайра турганда бир нерсе бар жанында. Атам көп болду, ошону мындай тирек туруп турат. Анда сажда кылыш керек болот. Эгер ошо бир нерсеге жөйлөнүп тагы тура албай калса, анан отуруп окуп атат. صلى قاعدا بالإيماء لركوع والسجود برأسه ولا يجزئه مضطجعا. Ушундай окуй ала турган адамдын абалы ушундай болсо эгер, ал жатып алып окуганга болбойт дейт. Тамак жесе жакшынакай эле жүрөт, отуруп алып жейт, бирок намаз окуганда жатып алып окуса болбойт да. Wa ja'ala ima'ahu lis-sujudi ahfad min ima'ihi lir-ruku'. Анан отуруп ишарат менен окуган адам саждасын рукуудан караганда төмөнүрөөк кылат деп атат. Ошондо Аллаху акбар тизесин кармайт, мунусу рукуу болсо, андан да ыңылдыы сажда болуп атат да. Түшүнүктүү, Эгер экөөнү тең кыла албай калса, wa kadha law ajiza an as-sujudi wa qadara ala ruku'i yumi'u bihima. Мындай маселе болду. Мен жана сиздерге мисалы мынтип айттым. Мисалы башында Аллаху акбар дегенге алы жетет, бир аят окуйт, отурат болду. Анан рукуу кылыш керек болду. Ага алы жетет, турат да рукуу кылат. Анан сажда кыла албайт да бирок. Анткени эми боюнда бар аял болсо, сажда кылса курсагы тийип калып, анан кайра тура албай калат элек го. Ошондо кандай болот? Рукуу алы жетип, бирок саждага алы жетпесе, анда рукуун да кылбайт. Анткени рукуун абалы же кыямдын абалы ошо саждага коюлган да. Негизги максат сажда. Сажда кыла албайбы өзү? Рукуу кыла алып, анда отуруп эле рукууну дагы, сажданы дагы ишарат менен окуй турган болду. Адаштырбаңыздар, Лианна набийя саллаллаху алейхи ва саллям ада маридан. Ол өкүмдүн далили бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир оорукчан сахабаны зиярат кылат. Фарааху юсалли ала бисадатин фа ахадаха фарама биха. Анан караса, ал сахаба жаздыкка сажда кылып атат да. Мисалы, жаздыкты алат дагы, жатып алып, жаздыкты көтөрүп Аллаху акбар деп жаздык тийгизип коет, өзү башын кыймылдатпайт. Жок, бунун болбойт деп алып туруп, бул жака коюп коет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Фа ахада аудан юсалли алейхи фарама бихи. Анан бир мындай таякты алат да, таяк менен окуйт, сажда кылып тийгизип. Андан пайгамбарыбыз алып урутуп жиберет. Ва кала солли алал ард ин истатат. Эгер кудретиң жетсе, жерге сажда кылып оку. Ва илля, эгер андай кыла албасаң, фа ауми имаан, андай ишарат менен оку. Ваджал суджудака ахфада мин рукуик. Анан рукууңду, эме саждаңды рукууңдан өйдөрөөк кыл дейт да, эме ылдыйраак кыл дейт. Ушул хадиске карап, демек рукуу менен сажданын экөөнүн айырмасы болуш керек болду. Эгер адам ийиле алса, көбүнчө бул качан болот? Мисалы, самолетто намаз окуп калсаңыздар, турууга уруксат бербейт, ошо Аллаху акбарды баштайсыздар, кайра окуйсуздар, сиденье аябай жакын турат. Сажда рукуу кылып, сиденьеге башыңыз тийип калса, астыңкы турган, анан саждага да ошондой тийгизсеңиз, намазыңыз жарабай калат. Ошон үчүн биринчисин өйдөрөөк кыласыз, тийгизбейсиз. Астындагы сиденьега, экинчисин тийгизип ылдыйраак кыла турган болосуз. Fa illam yakhfidhu an
ла тасиху. Егерде саждасы рукуудан ылдыйраак болбосо, анда намазы жарабайт дейт. Намазы жарабай калат, болбой калат. Вала юрфау ливажхихи бишейин. Ливажхихи шейун ясжуду алейха. Анан адамдын башына бир нерсе көтөрүлбөйт, ага сажда кылыш үчүн. Мисалы, жөн эле отурат, анан Аллаху акбар деди, сажда кылганда жанагы айткандай бир нерсени көтөрүп туруп анан сажда кылат. Ушул дагы болбой турган болду. Азыркы хадиске таянып. Вала юрфау من استطاع منكم أن يسجد فليسجد ومن لم يستطع فلا يرفع وجهه شيئا يسجد عليه. Ким сажда кылса, сажда кылсын. Эгер анын кудурети келбесе, ага жетпесе, анда жүзүнө бир нерсени көтөрбөсүн дейт сажда үчүн. Вал якун фи рукуихи ва суджудихи юмиу би расихи. Анан рукуусунда, саждасында башы менен ишарат кылып окусун деди пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам. Фаин фаала ва хафада расаху сах. Ошондо эгер бир нерсени коюп туруп, анан рукуу кылса, анан саждада ошого тийгисе, анда уруксат дейт. Кээ бирки мечиттерди байкасаңыздар, илгери могул Аламидин жактагы эски мечиттерде, уйгурлардын мечитинде ушундай атайын отургучтар болчу, азыр барбы жок билбейм. Илгери 90-жылдардын аягында. Кадимкидей эле отургуч, анан астында мындай бир нерсе бар, ага эч нерсе кое албайсың. Бул Мисирде дагы бар экен. Мен биринчи түшүнбөй жүрүпмүн ошону. Бул жакта дагы түшүнгөн эмесмин, тиги жакта дагы түшүнгөн эмесмин. Куран тапшырган барат элек, Куранды коюн десең, Куран турбайт да, түшүп кете берет. Эмне керек экен деп коем. Көрсө аксакалдар барып, жанагы жерге сажда кылыш үчүн коюп туранычы. Элдер отурбаш үчүн жанагындай мындай капталдатып койгон да. Ошондой бир нерсе жазып алса, аксакал мисалы, сажда кыла албай калды, уруксат экен. Бирок саждасын рукуудан ылдыйраак кылат дедик, Кийин ва иллала ай ин лам яхфит расаху ли суджуди анзала аля рукуи би ан жаала хума саван ла. Ошондой эле жанагы сажда кыла турган жерине рукуу кылып туруп кайра сажда кылса, анда дагы намаз жарабай калат деп биз жана айттык. Ва ин таассара ал кууд. Тике тура албайт экен, түшүндүк. Эми отуруп окуду. Ошону айттык. Кантип отуруп окуйт. Эми отуруп дагы окуй албайт. Мисалы, операция болду, только жат деди. Врач башыңды көтөрбө деди. Мисалы, башың айланат, мындай. Ау ма мусталқиян ау аля жанби. Анда чалкалап жатып окуйт. Же жан баштап дегенде оң жан башына, оң капталына жатып окуйт. Оңу болбосо солго жатат албетте, бирок экөөнү тандай турган болсо оң жагына карап жатат. Вал ауалу аула. Биринчи айткан туурараак дегенде чалкалап жатып окуган туура. Эми элестетиңиздер. Кыбла сиз тараптасыздар. Кантип чалкалап жатасыз? Бетиңизди кыблага каратасызбы, же башыңызды кыблага каратып, бутуңузду тетире карап жатасызбы? Бул жерде яжалу тахта расихи висадатан лиясира вajhuhu ila al-qiblati la sama. Адам чалкалап жатканда башы асманды карап калбаш үчүн. Анткени биз кыбланы карап жүздөнөбүз да, жүзүбүз, бетибиз кыбланы карап туруш керек. Башына жаздык коюш керек экен. Көп эле жаздык коет, мындай башын жакшы эле көтөрүп. Анан жүзү кыбланы каратып коет, ошондо буту кыбланы терип калат. Бирок бул кыбланы теппеш үчүн эмне кылат? Ва янбаги насба рукбатейхи ин кадара хатта ла ямуддахума ила ал-qibla. Анда тизесин бүгүш керек болот кичине. Кыбланы терип калды. Тизесин кичине бүгөт, эгер ооруп кетпесе дейт. Ооруп кетсе мүзүр. Карасаңыздар, ооруп жаткан учурда дагы кыбланы терип жатпаш керек болот. Анткени кыбланы терип жатуу бул макру. Макру деген исламда жактырылбаган, дайыма кылса күнөө болгон амал да. Бирок макрунун эки түрү бар. Арамга жакын макру, макру тахрими деп коет. Кылыш арам эле деген сөз ал, макру. Биз ошо макру дегенде арамды түшүнөбүз. Кылыш арам экенин түшүнөбүз. Эми макрух танзихи деген бар. Макрух танзихи жеңил макру. Кылбаганы жакшыраак, бирок кылса дагы баары бир адепти сактабады деген мааниде да. Ушул кыбланы терип жатуу бул жеңил макру болот.
бирок албетте кылган болбойт. Асманды карап калбаш үчүн жаздык койдук. Жүзүн кыбла жакка караттык. وإن تعذر الإيماء أخرت عنك فما دام يفهم الخطاب قال في الهداية هو صحيح. Эми байкуш чалкалап жатып калды. Башындагы көтөрүп койду, кыбланы карады бетин. Бирок мойнун кыймылдата албай калды да. Биз айттык го, има деген сөз ишарат. Мойын менен башты кыймылдатуу. Ушу башын кыймылдата албайт. Өкүм эмне болду? Ошондой адам намаз окуйбу, окубайбы деген сөз болду. Бирок бир шарт менен жанагы башын кыймылдата албаган адам сөздү түшүнүп туруш керек болот да. Такыр сөз жоготуп коюп, мисалы комада жаткан болсо, же наркозу тарай элек болсо, анда ал кечиримдүү. Азыр айтабыз андагы, эгер 5 маал намаздан көбүрөөк ошондой абалда жатып калса, аны каза кылбайт айтып. Анткени акылы учуп кеткенде үчүнчү ошол кез жок болот. Эми сөздү түшүнүп атат жакшынакай. Көзүн ирмейт, кашын кыймылдатат, жада калса сүйлөп коюшу мүмкүн, бирок башын кыймылдата албайт. Ошондой адам кантип намаз окуйт десе, Аль-Хидаяда айтат, Хидая китебинде кечиктирилип турат дейт. Башы кыймылдап калганга чейин намазды окубай турат. Анткени келсе керек иншалла айтайын, анткени кашты кыймылдатуу намаз болуп эсептелбейт. Көздү кыймылдатуу намаз болуп эсептелбейт. Руку, сажда болуш үчүн хадис, биз бул нерсени айтканда негизи хадиске таянып айтып атабыз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саждаңды рукудан ылдыйраак кыл деди. Демек ишарат кылыш керек экен, төмөн, андан дагы төмөнүрөөк болуш керек экен. Каш андай нерсени билдирбейт. Билдирген бир гана баш менен моюн. Демек каш менен намаз окубайбыз, көз менен намаз окубайбыз. Ошондо сөз түшүнүп жатса дагы ал адам намаз окубай турат, намазы кечиктирилет, качанга чейин баш кыймылдап калганга чейин. Эгер башы кыймылдап калса, жанагы намаздарын кайтарыш керек болот ошол момент. Кече башымды кыймылдата албай атат элем, азыр жакшы болду, кыймылдатып калдым деп казасын окуп коет, мисалчы парызды. Карасаңыздар канчалык намаздын маанилүүлүгү. Бирок тилекке каршы ушундай эки жүздүү адамдар көбөйдү. Эми бизге маселеге көп келет да, талак маселеси менен көбүнчө келет. Анан биринчи эле нерсе ошо алардын баягындай ызы-чуусун сурабай, намазын сураймын да. Жакшынакай эле сакал койгон таксырларыбыз, хижап оронгон эже сиңдилерибиз, эже карындаштарыбыз мисалы. Анан намазды сурасаң, намаздары жок. Эки жүздүүлүктүн белгиси болуп бүттү. Хижабын кийет, намазын окуйт. Эң биринчи пенде намаздан сурат. Ушул мойнун кыймылдап жатабы, намаз сенен сахит болбойт да, субханалла. Демек, эми мойнундан кыймылбай ошол бойдон кете берди байкуш. Бир тууганыбыз ооруп жатып. Жанагы мойну кыймылдабай, башы кыймылдабай калган кездеги намазын каза кылып, фидиясын береби, бербейби балдары десе, ага бербейт экен. Азыр келет ал иншалла. وجزم صاحب الهداية في التجنيس والمزيد بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإماء أكثر من 5 صلوات وإن كان يفهم الخطاب. Анан имам Маргинани Хидая китебинде, тажинс китептерде буларды айтат экен, жанагы мойну башы кыймылдабай калган адамдын 5тен көп намазы каза болуп кетсе, анда аларды кайра кайтарбайт дейт. 3-чү күн өзүнө келет, мисалы башы кыймылдап атат, анда жанагы ортодогу 3 күндүн намазды окубайт деп айтат. Бирок караңыздар. وقاضي خان ومثله في المحيط واختاره شيخ الإسلام فخر الإسلام وقال فيه الظهيرية وهو ظاهر رواية وعليه الفتوى وإن كان يفهم الخطاب وقال. Ошондой эле Кази хан биздин баягы өзгөндөгү Кади хандар үчөө алды. Атасы, чоң атасы, баласы. Булардын фатва китептери бар, Кази хан деген. Кази хан, Мухитте, мисалы, же Шейхул Исламдар, Фахрул Ислам, булардын баары Ханафи чоң аалымдары. Захирияда, Захирияда ушундай экен, 5 намаздан көп болуп кетсе, башы кыймылдабай жатканда, бирок сөзү түшүнүп турса, анда ал намаздары каза кылмай турган болот. Фатва ушуга берилет. وفي الخلاصة هو المختار وصححه في الينابع والبدائع وجزم به الولاجي رحمكم الله. İmam Tahavi'den uşun nesine aittir. Meyli. Yemi. وَلَمْ يُومِ بِعَيْنِهِ وَقَلْبِهِ وَحَاجِبِهِ. Közü menen, kaşı menen,
анан көңүлүндө ишарат кылбайт дейт. Элестетсеңиз, жатып алып эле элестетип атсаңыз, руку кылып атканыңызды, сажда кылып атканыңызды өтпөйт дагы. Баш кыймылдаш керек экен. وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالإمام. Бул маселени бүтүрдүк. Биринчи отургузуп окуттук, жаткырып окуттук, эми башын кыймылдатып окуттук. Ушулардын кээ биркилер болбой калат. Мисалы, тике тура алат. Бирок руку кыла албайт. Бирок сажда кыла алат да. Бул адам кантип отурат, окуйт. Эми кээ биркилер грыжа болуп ушундай болушу мүмкүн, сажда кылба деши мүмкүн. Же тике жүрөт, же жатат да ал киши. Ошондо кантип окуйт? وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالإمام. Жок, сажда да кыла албайт экен. Тике жүрөт, бирок сажда менен руку кыла албайт. Ал адам тике туруп окуйт намазды, отуруп туруп, бирок ишарат менен окуйт дедик. وإن عرض له مرض يتمها بما قدر ولو بالإيماء في المشهور ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنا. Намаз окуп аткан учурда ооруп келип калды. Анда отуруп, жанагындай ишарат менен бүтүрүп коет намазды деп атат да. Жанагы эле грыжа маселеси мисалы, бир нерсе болуп же бир булчуң кармап калып, кыймылдай албай калды, руку кыла албай калды, сажда кыла албай калды. Отуруп ишарат менен бүтүрүп коет. Эми бирөө отуруп ишара кылып окуп атат. Намазды отуруп баштаган, бирок айыгып кетти да намаз учурунда. Анда кайра намазын толугу менен башынан улантат. Так. قاعدا يركع ويسجد فصح بنا. لأن البناء والاقتداء فيصح عندهما خلافا لمحمد. Кечиресте тетрисин экен. Улантып окуй берет. Айыгып кетти, туруп улантып окуй берет жана биринчисинен. Валау кана мумиян ла. Ошондо иша валау солла қаидан ярка ва ясжуду. Тике туруп окуй албайт, отуруп окуп атат. Бирок сажда менен рукуну кылып атат да, тике тура албайт. Ошондо айыгып кетти, намазды уланта берет. Тике турупчу. Бирок руку кыла албайт, сажда кыла албайт, отуруп окуйт. Тике тура алат, анан отура алат, руку кыла албайт, сажда кыла албайт. Бул адам эгер айыгып кетсе намазда, кайра жаңыдан баштайт экен. Намаздын оорунун маселесин бүттүк. Намазды оорукчан кантип окуйт экен. Эми эки маселе бар. Бул жанагы жин оорусу менен ооруп калганы, анан эсинен танып, эсин жоготуп койгондо окуйт. Вамен жунна ау угми алейх. Ким эгер жин оорусу менен ооруп калса, же эси ооп калса, комага жатып калса. Эмен дейличи, көбү жин оору десе, жанагындай бул өзү факихтер жинди кадимкидей жин адамга таасир этип, аны отургузуп коюп, адамды мажбурлайт деп түшүнбөйт да. Факихтер буга башкача өкүм берет. Анткени жин дегенде жунун дегенде эки түрдө карайт. Биринчиси мисалы самави болушу мүмкүн. Самави дегенде адам өзү каалабастан эле акылында бир илдет болуп калышы мүмкүн да. Оору болуп калышы мүмкүн. Мисалы шизофреник болуп калышы мүмкүн. Мындай адамдарга көп өкүмдөрү башкача кетет. Анан кээде соп эле адам туруп эле башкача болуп калышы мүмкүн. Анан ошого жин тийди дейбиз да. Анан жиндин кайсы түрү экенин бул факихтер өздөрү жанагы аныкташат. Айтор бул жерде экинчи маселесин алсак, мисалы 1 жылдын ичинде, 12 айдын ичинде 11 ай жашына жүрөт дагы, анан 1 ай жанагындай ооруп калат да, жин тийип калышы мүмкүн. Ошондо кандай болду? Эгер жин тийсе же эсин жоготсо, 5тен 5 намаздан көп намаз. Эми 5 намаз жоготсо када, анда каза кылат. 5 намаздан көп ушундай абалда болсо, анда каза кылбайт дедик. Түшүндүңүздөрбү? Мисалы ооруп калды, өзүн жоготуп койду. Жинди деле биз эмеге өзүн жоготконго мисал кылалычы. Эртең менен саат 9-да операцияга кирди. Наркозу сайды эле эсин жоготуп койду, операцияны бүтүштү. Мисалы 2-де бүттү, пешим кирди. Асырда кичине өзүнө келе баштады. Анан
Шамда бираз жеңил болду, куптан болду. Анан куптандан кийин өзүнө келип калды. 4 намаз каза кылып койду. Эми 4-чү намаз убактысында турат. Бул адам ушул өткөн намаздарды өткөргөн каза кылыш керек экен. Бирок эртеси күнү пешимге өзүнө келсе, анда жанагы 6 намаз болуп кеткендиктен ал намаздарды каза кылбай турган болду. Дагы бир маселени окуп коелу иншалла, ошол менен токтотобуз. Бул маселе кызык эми. Фаслу фи исқати сола ва саум. Бул бөлүм намаз менен орозону моюндан сакыт кылуу бөлүмү. Кандай болот? Иза матал мариду. Эгер оорукчан адам өтүп кетсе бул дүйнөдөн. Валам яқдир аля солати бил имаи. Анан ишарат кылып намаз окуганга уруп алы жеткен эмес ооруганда ла ялзаму кулисау биха ва ин қалла. Намаз аз намазды ошондой кылып өткөрүп жиберсе деле, ошол башы кыймылдабай калгандагы намазын осият кылып, менин ордума намазымдын ордуна фидия берип кой деп тапшырыш зарыл эмес деп атат. Көрдүңүздөрбү? Wa kadha sawmu in aftara fihi al-musafiru wal-maridu wa mata qabla al-ima'i was-sihha. Эмнеге буну зарыл эмес деди? Демек, башы кыймылдабай турганда намаз сакыт болду дедик, талап кылынбады. Бирок башы эле кыймылдап турса, анда ошол намазды каза кылыш керек болду да. Айыкпай өтүп кетти. Бирок өтүп кетеби, эми айыга айыкпай билбегендиги үчүн балдарына осият кылып айтат. Бала, акыркы бир жумадан бери мен башым кыймылдап атат, эми башым кыймылдатпай эле жатат да. Башым менен дагы намаз окуй албай атам, ишарат кылып, сен ушул намаздарымды казасын кийин фидия кылып бер деп айтыш важип экен, фарз экен. Эми сол кездеги жүргөн калтырган намаздарды биз айтпай эле коелу да. Ошон үчүн дайыма эске келгенде, мисалы, бир жылда бирби, бир жылда экиби балдарыңа айтып турушуңар керек. Мен мынча жыл карызым калды, мен мынча жыл орозом калды депчи. Демек, айтыш ошону важип болуп калды. Эгер каза кылыш важип болсо, ошону айтып кетиш важип болот. Менин байлыгымдан, мен өлгөндөн кийин мурасымдан ушунча казасын бергиле. وكذا صوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومات قبل الإقامة والصحة. Ошондой эле. Рамазан айындагы мусафир, же оорукчан адам, орозо кармай албай калган, айыкпай туруп, же сапары бүтүрбөстөн туруп өтүп кеткен болсо, ошол күндөрдү каза кылып фидиясын бергиле деп осият кылыш зарыл эмес дейт. Демек, башка калган карыздардын баарын осият кылыш зарыл болуп калды. Ва алейхил васияту бима кадара алейхи. Демек, кудрети жеткен, каза кылууга кудрети жеткен учурдун баарын осият кылыш важип болду. Ва бакия би зимматихи. Анан мойнунан түшпөй туруп кала берет. Зимма деген мойын бул жерде. Эми эмнеге мынтип айтып атабыз? Анткени кээки бир туугандар чыкты да ушундай. Каза намаз жок экен го, пайгамбарыбыз казасын окуган эмес. Пайгамбарыбыз о багымдат намазын каза кылган, анан кээде уктап калган. Пешим асыр шам куптанды каза кылган, окуган, анткени согушта, Хандакта согуш менен алек болуп калган. Башка каза кылган учурлар жок, брат дейт да. Ахи, мындай кылба. Сен туура эмес динни кармап атасың. Сен каяктагы Абу Ханифаны ичпей, пайгамбарыбызды ичи. Бул сөз Хамбали мазхабынын сөзү. Хамбали мазхабындагы аалымдарда, анын харижиттерде, мисалычы, эгер адам намаз окубай жүрсө, анда ал капыр. Сөзүнүн төркүнү, сен намаз окубай жүргөндө капыр элек, кийин тооба кылып исламга келдиң кайра. Мусулман брат болдуң. Аларды каза кылбай эле кой. Ахли сунна жамаанын ишениминде, Матуридия ашарилерде, намаз окубаган адамдын өкүмү келимесинде, тилинде келимеси болсо, жүрөгүндө Кудайга ишенүү, жалгыз Кудайга ишенүү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алып келген динине ишенүү болсо, намаз окубаса дагы ал мусулман дейбиз. 100% мусулман, бирок күнөөкөр мусулман. Фасик деп коебуз ошону. Айтор намазын окуганга, эме каза кылышка важип. Демек, Алла Таала мойнуңа бир нерсени ийдиби, жүктөдүбү? Ал экиле жол менен сен ошол нерседен кутуласың. Биринчиси, мойнуңа жүктөлгөн нерсени аткаруу менен кутуласың. Экинчиси, ошонун
ордуна башка нерсени берүү менен кутуласың. Кечеги пешинде окубай койдуңбу, бүгүн ошонун казасын окуу менен кутуласың. Казасын окуй албай атасыңбы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде айткандай, Кур'ан-ы Каримде келгендей, анын фидиясын берип кутуласың. Ошол фидия жөнүндө сөз келет азыр. فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم لكل يوم. Ошондо орукчан адам осият кылып өтсө, валийи, башкача айтканда, анын мураскорлору осиятты алган, осият жүктөлгөн, анан мурасты алган. Таштап кеткен байлыгынын 1/3-ин ичиндеги 1/3-инде дейт. Мисалы 100 миң таштаса, 30 миңдик 1/3 байлык болот да, 30 миңдин ичинден ал жанагы фидиясын төлөш керек болот. Тутпаган орозосуна жана вали солатин кулли вактин хатта витр. Окубаган намаз жада калса, витрди дагы кайтарып бериш керек болот. Ошондо бир күндө 6 намазды эсептеп кайтарасыз да. Буга 5 мал намаз, ал парз. Бирок 6-чысы важип болгон үчүн витрди биз эсептейбиз. Ошон үчүн витрди каза кылабы кылбайбы деген талаш маселе бар го, мисалы биздин эле Ханафи мазхабында. Бирок фидиясы берилет. Фидиясы берилет. Ушул нерсени лианнаку фардун амалию, жанагы витр намазы бул амал түрүндөгү парз намаз. Айна имам радиаллаху анху ва кад варада насу фи саум ва салату ка сиями фи истихсанил машайих. Негизи орозо маселесинде келген, ким орозо кармай албай калса фидиясын берсин деп Куранда да ошондой. Анан аалымдар ушул орозого салыштырып намаздын дагы фидиясы бар дейт да. Орозону кармай албай өтүп кеткен адамдар ар бир күнүнө бирден садака фитринин көлөмүндө садака берет го. Ошону биз фидия деп атабыз. Демек ар бир намазга да ошондой фидия берилиш керек экен. Ошондой эле эгер адам көзү тирүү кезинде балдарына ажылыкты осият кылса, менин ордума ажыга бар десе, же ажылык кылдыр десе, анда жанагы мурасыны атасы өттү, биринчи эле жанагы кызыл буканы союп туруп элге таратпастан туруп биринчи карайт. Эң биринчи кезекте эмне кылынат? Кепин бычылат, кепин берип, кепинге жумшалат таштаган байлыгы. Экинчиде карыздарга берилет. Үчүнчүдө ушул карыздын ичинде эгер аялынын махрын калыңын бербесе, аны берет. Анан жанагы намаздар өтөт, мисалы осияттар берилет. Осияттары берилгенден кийин анан мурас бөлүнөт. Ошондо осият 3/1-инен азыраак болуш керек болот. Нысфа саин мин буррин ау кыйматуху. Ошондо фидия деп биз бир жарым саа будай же анын акчасы деп атабыз. 1 килограмм 600 грамм салмагындагы будайдын куну берилип атат да. Жылда орозодо чыгат го, мисалы быйылкы садака фитр будай менен мынча болду, 70 сом, мейиз менен мынча болду деп. Ошону карайт дагы, эң жакшысы адам тое турган, 2 мал тое турганын эсептеш керек. Же өтө кыйналса, эң азын алса болот. Бирок адатта өзү канча жесе бир мал, 2 мал, ошону бериш керек болот. Ва табара анху валийху ва ин лам юси. Эми мындай болду. Байкуш жанагы билбейт экен. Аксакал ооруп жатты, намаз окубай койду, билбейт экен, кийин анан өтүп кетти. Балдарына да айтпаптыр. Анан балдарынын бири ушундай болуп, силерде болуп, ушундай сабакта отуруп угуп калган экен. Анан барып бир туугандарына айтты. Атабыз акыркы 1 айда намаз окубай калды эле, ошонун фидиясын берип койбойду деп. Мураскорлорго бериш милдетпи, милдет эмеспи? Милдет эмес, бирок берип койсо соопчулук болот. Атасы осият кылып кетпесе, деле берип койсо, иншалла жетет сооп. Ва табара анху валийху жаз ва ла ясуху ан ясума ва ла ан юсалли алейхи. Ошондой эле, бирок биздин мазхабта окулбай калган намазды, бирөөнүн намазын сен окуп койсоң, же бирөө тутпай калган орозосун сен тутуп койсоң, ал өтпөйт. Анткени дене менен кылган ибадаттардын орун басары бири гана акча болот да, садака.
وإن لم يفي ما أوصى به عما عليه يدفع ذلك المقدار للفقير. Егерде айтқан осиятыны атқарайын десе, таштаған байлығының 1/3 жетпей қалсын. Мысалы 100 000 таштаған, болған байлығы 100 000 деп қоя берелікші, мысалы 100 000 доллар дейсіз, бір сом дейсіз, байтыр 100 000 дейсіз. Ошоның 1/3 30 000 деп қоямыз, мысалы 33 000. Ал менің намаздарымды қаза қыл 10 жыл оқыған емеспін деді, есептеп келсе ал 50 000 болып кетті. 30 000-ін шығараткендағы қалған 20 000-ін жаңағы емелер бербей қойды парасқорлар. Жоқ, атам өзі менен чоғы қабырға байлығының 1/3-ін еле алып кете алады депші. Бұны көп айтады сіздерге есіңіздерде. Бұны сұрақтардан айтқанбыз. Адам қабырға алып кете тұрған байлық бар. Ал ушул осиятта. Бирок канчалык деңгээлде байлығының 1/3-інде. Айтор жетпей қалды. Эмне кылат? Жанагы акчаны алып кетет. 3/1-ине жеткен, 3/1-ин ичиндеги акчаны. Фа юсқиту анил мейити би қадарихи. Анан есептейт. Биринчи ай менен есептейт. Мисалы, бир айда мынча намаз болсун. Ал намазга 70 сомдон есептесек мынча бир сом болсун. Ошол сомду алат дагы, могул мен атамдын окулбай калган бир айлык намазынын фидиясы деп берет. Кедейге. Жанагы фидия ала турган адамга. ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفع الولي للفقير هكذا حتى يسقط ما كان على الميت من الصلاة والصيام. Ошондой кылып, мисалы, бул кедей болсо, мен могул атамдын бир айлык тутпай калган орозосунун фидиясы, мен сага ошону фидия катар тапшырдым десе, экинчи адам айтат, мен сен атаңдын бир айлык фидиясын кабыл алдым дейт. Ошо бир айлык берди болуп эсептелет. Анан жанагы алган адам кайра валийине тапшырат да, берет адамга. Мына мен сага бул акчаны белек кылдым. Алып туруп кайра бул атамдын бир ай айлыгы, бир ай намазынын фидиясы деп ушуну тапшырып, эсептеп алат бул жактан канча жолу айландырат экен. Эми буну даура деп коет. Айылдарда кылынат, илгери кылынып келген. Кызыгы Ханафи китептеринин көбүндө ушул нерсе айтылган эмес да, ачык. Бирок мол Нурул Идах китебинин эң жакшысы бул ибадат жөнүндө гана жазылган. Мисалы, намаз, орозо, ажылык жөнүндө ибадат эле жазылган. Анан ушундай майда нерселерди айта кеткен да. Айтор бир учур болгон, ушул айылдагы молдолор туура эмес кылат, жанагындай бердим алдым деп туруп эле кутултуп коет, бул каяктан болсун деп китеп көрбөгөндөр ушинтип айтат. Жок, китепте бар. Нурул Идахта айтып атат. Ошондой кылып эсептеп туруп, кайра тапшырып берет. Анан жанагы адамдын өзүнө тапшырса болот, кедей болсо баласына эмес, башка эле бирөөгө берсе болот. Адатта айылда мен өзүм көргөн эмесмин. Анткени айылда жашаган эмесмин, айтор окуудан эле дароо келип бул жакта сабак берип атабыз. Мындай деп айтышат. Тегеренип отурат экен айылдын адамдар. Анан бири-бирине берип отуруп, жанагы бир канча жол айланат дагы, акырында бир шарт менен да жанагы акча ошол кедей менен кетишкен. Кээбиркилер машинаны коет, билсеңиздер кедейге. Кээбиркилер мисалы үйдү коюшу мүмкүн, кээбиркилер бир тонна буудайды коюшу мүмкүн. Бирок кайра өзү эле алып алат да, кичине бир бөлүгүн берип коет. Ал жакшы эмес дейт алымдар. Айтат. Ушундай бул айла амал деп коет. Айла деген хейла деген сөз арабча. Ушул эсеп болуп, Аллахым эми эч нерсеге муктажсыз зат. Ушул нерсени кабыл кылып, атабыздын намаздары кечирилип, жанагы мойнан сакыт болсо экен деген жөн гана үмүт да, иншалла. Wa yajuzu i'ta'u fidyati salawatin li wahidin jumlatan bi khilafi kafarat al-yamin. Ошондо намаздын же орозонун фидиясын бир адамга берсе уруксат. Бирок кафараттын фидиясын бир адамга берген уруксат эмес. Анткени Куранда кафарат деп айтабыз. Кафарат бул жазоо иретиндеги милдет болгон ибадат. Бирөөнү кокусунан өлтүрүп алат деп башта менен коюп, мисалы, Кудай сактасын. Же убада айтып турбай коет, же орозосун бузуп алат. Ушул учурда ал жерде адамдар тойгозуш керек болот. Ошон ал жерде сан бар болгондуктан бир адамга берилсе болбойт деп айтат. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Аллахым билүүчүрөөк, Аллахым баарыбызга ибадатка бекем кылсын. Аллахым беш мал намазга бекем кылсын.
калып калган казалардын баарын окуганга насип этсин. Казак кылып иншалла. Окуй албай кетсек, өзүбүздүн мураскорлорубузга насаат кылып, осуят кылып калтыраганга насип этсин. Суроо жокпу өтөлү, кимде кандай суроо бар? Неме жаңы эле биз айттык го, намаздын фидиясы бар депчи. Анан сиз жаңы эле айттыңыз го, неме деп. Бул үмүт Алла ал намазды кечирет дегенгечи. Ошондо бул китепте ал намаз толук кечирилеби же кечирилбейби деген жооп жок да? Үмүт. Жөн гана үмүт. Ооба. Ушул фидиясын берүүнүн өкүмү важип болуп атат. Ооба. Мураскорлор үчүн 3/1 бөлүгү важип, калганы сүннөт же мубах болуп атабы? Кандай калганы? Калганы эми сооп табаррук болуп атат. Өкүм ошондой. Кайрымдуулук болуп атат. Аш час десеңиз, 3/1 ашып кетсе. Мисалы мен энем, мамам 20 канча жашына чейин намаз окуган? 25 бе 26 жашына чейин окуган, бирок анан 46 жашына чейин окуган эмес. 20 жылы бар. Ошонун фидиясын ошо өзүм азыр мисалы күнүнө 350 сомго абед кылсам, ошону 2ге көбөйтөм, 700, бул бир намаздын акысы болот. Ошонун фидиясын эсептеп туруп 26 ошо 20 жылдыкын барып витрди кошосуз. 6 маал менен кошуп туруп бериш керек, Ошондо биз азыр 1 айдыкын эсептеп туруп 20 жылга неметкенде ошондо 1 ай 12 болсо 20-га көбөйтсөк 440 жолу бирөө через мойт туруп 22 адамды отуруп туруп 2 жолу круг айланып туруп, бирок ошол канчалык көп болсо ошончолук батыраак бүтөт да. Аз болсо көп болуп калат. 1 айлык же 2 айлык кылып туруп, мисалы 22 адамды коюп туруп 22 жолу айлантып, бирок ошол акча аякка адам менен кетиш керек. Мен бөлүгүн алып кетпешим жакшыраак деп атат бул китепте. Ошондой кылсак, иншалла энебиздин немеси үмүт кылабыз. Бул үмүт бойдон калат экен да ошондо. Анан экинчи суроо неме да? Могу эмне эле? Биринчи аял алып атасың да. Алдың аял алып атканда ошол сен экинчи аял албайм деп сөз бер деген укугу барбы же жокпу? Шарт койгонго. Болбосо тийбейм деппи? Жок. Жок, ошондой да. Анысын билбейм. Ошого макулмун деп айткан укугу барбы? Мындай болду да. Суроо түшүнүктүү, экинчи суроо кызык болду окшойт баарыбызга да. Бала үйлөнүп атат. Анан кызга үйлөнөйүн десем, кыз айтат: "Кийин менин үстүмөн башка аял албайсызбы? Алсаңыз мен тийбейм" дейт да. Албасаңыз мен турмушка чыгам дейт сизге. Бул шарт болуп атат да. Эми шарттар келишимде каралат. Нике бул келишим да. Ошондо келишим талап кылган шарттар, келишим талап кылбаган шарттар болуп экиге бөлүнөт шарттарчы. Ошондо келишим талап кылбаган же келишимге каршы келген, договорго каршы келген шарттар болсо шариятта каралбайт. Шарт коюлса да аны аткарылбайт да. Ошон үчүн эгер ушундай убада кылып алып алган болсоңуз, кийин анын башкасында аны алсаңыз, анда сөздү бузду болуп эсептелбей шарият. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Бул мусулмандарга эмне болду? Шарият, Куран, Алланын китебиндеги жок шартты коюп шарт кылышат. Ал шарт жүзөө болсо да аткарылбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экинчи аялынан үчүнчү аялына кетип атканда бал жегенде тиги жыттын экинчи, үчүнчү аялы жактырбас болуп туруп өзүнө балды мен арамга чыгардым дегенден Алла бир неме аят түшүрөт го. Сен эмнеге мен сага адал кылып койгон нерсени өзүң арамга чыгарып атасың деген сыяктуу болуп атат да бияга. Жок, бул башка, бул келишим эле болот. Кадимкидей эле келишим. Мисалы бирөө сизге машина сатып туруп бирөө айдаба десе, машина сатып туруп бул өмүрүңдө бир эле машина айдашың керек деп сатса, ал келишимдер, ал шарттар келишимге ылайык келбейт да. Эми ушул эле суроонун ичинде дагы бир суроо болсо, мисалы биз ушул мисалы бир кыз менен бир эркек үйлөндү, никеси кыйылды, ушул шартты эркек кабыл алды. Анан кыздын түшүнүгү боюнча бул шарт өтпөйт экенин билбей атат, же билип атат, же принимать эткиси келбей атат. Айтор тиги экинчи аял алып атат, анан тиги мен талагын бер деп атат да. Ошентип сураганга суроонун өкүмү кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, кайсы аял өзүнүн талагын сураса ал арам дейт. Кадимкидей эле арам болот. Кандай акыбал болбосо дагы ал арам. Ажырашуу уруксат берилген абалдар бар шариятта. Мисалы зулмдук болуп калса, эки тарапкачы, же жугуштуу ору болуп калса, же акысын бербей атса, айтор ошолордон башка учурда болсо, анда милдетин аткарып аткан учурда талак сураса, ол арам. То есть экинчи аял алып атасың, ошонун себебинен деген бул арамга жатат. Бул себеби жүйөлүү себеп болуп эсептелбейт ажырашууга. Бул жок, ким жана көтөрүлөсүз?
менен иш араткан десе, ал ошол адамды даратганда бул таягын кууп кетип алат. У меня вопрос. Просто это вы про каза намаз говорили, что-то не понял немножко. С Казахстана, короче. Айта бер. Вот я вы сегодня вышел сапар сюда. Когда сюда ехал в дороге 4 часа, говорит, я бесин намаз пропустил и аср намаз пропустил. Сюда успел на магриб намаз. Теперь это, как я могу восстановить эти намазы, бесин вот эти? Сиз как раз өткөнкү сабактан сурадыңыз да, өткөндө сапар намазы болгон биздечи. Бул мындай кыласыз. Намаз кандай абалда каза болсо, ошондой абалда кайтарып каза кыласыз да. То есть Мисалы сапар учурда остановить, каза да? болду да. Сиз Казакстанга барсаңыз, үйүңүзгө барсаңыз, эки рекет окуйсуз. Сапарда каза болгон намаз ошондой каза кылынат. Екі рекат, как сапар намаз сияқты оқылады да. А ол определенно бір күнде оқылу керек мындай жоқ па? Жок, өмүрүңүздүн ичинде окусаңыз иншалла. Эртерээк окуган жакшыраак. Самолетті машинада қылып емес бияқты қарап қалса қалай самолетто кемеде каякты карап баратса ошол жакты карап окуй бересиз. Бирок машинада жерге түшүп окуш керек. Унаада, машинада. жоқ мен шофер болып қалсам Сиз шофер болбосоңуз дагы анан айтышыңыз керек болот, токтот депчи намазга. самолетті Окуй бересиз. Сиз көтөрүңүз болчу. Жаңағы баягы мурдакы сабактарда биз айтып келет го, сиз айттыңыз эле го, 4 мазхаб боюнча ошо адамга жин кирбейт деп, мисалы жин жөнүндө негизи эле айтылып келбейт депчи. Жаңы эле айтты го, мисалы жиндин Тиет. эки түрү бар дедиге, же шизик болуп калат, же жин тиет деби. Тиет дегенде ошондо жин кирип атабы же тийип атабы? Ошо тийүү деген сөздүн мааниси кандай болот ушунда? Адамдар эме Куранда нас деп келет да, нас бул тийүү да. Адамдар ошондо адамдын могу денесин кийип алат деп түшүнүшөт. Ушундай эмес дейт да, Куран Каримде келген, ал жүрөгүн саят деген, баягы көңүлүн азгырат деген, булардын баары сиз мисалы бир нерсени сыртынан кармап таасир этсеңиз, мисалы бирөөнү чымчып бул жака бас десеңизчи, ошол сыяктуу жин ичинен кирип алып деле, бирок жүрөгүн сайгылайт. Башкача айтканда, толук акыл ээсине ээ болуп калбайт. Адамда тандоо болот бар ошол учурда. Болбосо, жана Аллах Тааланын таклифи жок болуп кетмек да. Бул жөнүндө мисалы Сидкул Калам деген сонун китеп бар. Именно Матурди мазхабында жазылган. Ошондо кеңири айтылган иншалла. Дагы кандай суроолор бар? самолетті барат мысалы үшін Окуй бересиз. Каяк кетип атса ошону карап окуй бересиз. оқыған жақсы оқыған жақсы Өз убагында окуйсуз. Жанагы бараткан жериңизге жеткенде кайра каза кылып коесуз. Бирок ниетиңиз акыркы каза болгон намазды окудум дейсиз да. Каза кылдым, каза кылам деп атасыз. Дагы бар суроолор? Же жыйынтыктай берели? Сизде барбы? Айтыңыз. Ассалаумалейкум. Сиз бир интервьюда айтып бердиңиз да, чочконун этинен да балыктар жем жейилип атат го, ошол адал болуп калат жейилип. Балык. Интервьюда айткан жокмун. Бул мындай болду. Элдин баары бир видео жөнөтө берди мага. Ал кандай видео түшүнгөн жокмун. Бир орустар, кыскасы Кыргызстандагы багылган балыкты арам деп атат да. Анан негизи биздин ошол жердеги сөздүн баары алымдардыкы. Именно имам Сарахсидин китебинен алып келип, ошону эле кыргызча айтып койгон. Эмнеге ушул сөздөргө башкалар каршы чыкпайт атат карасаңыздар? Мисалы, мен айттым да жанагы өкүмдүчү. Жаллала болбосо, бир гана боксакты жеген, башка эч нерсе жебеген мал болсо, анын этин жеген макруh. Бирок аралаштырып жесе, анда ал өкүмгө берилбейт, өкүм берилбейт, кача эгер өзгөрүп кетпесе эти, жыттанып калбаса же түсү билмесе. Ушуну айтканда жалаң эле жана билбегендер баары каршы чыгат го. Бирок бир дагы дамылалар, устаздар айткан жок да, туура эмес. Эмнеге? Анткени мен ар бир постумдун астына арабчасын жазам. Арабча ушул китептерден алып келем. Ал сөз менин сөзүм эмес. Ал сөз имам Сарахсидин сөзү. Бетинен бери канчанчы бетте турат, кандай главада турат, баары жазылган да. Ошон үчүн биз жөн эле фитна кылып, ар кимди мындай вай кыла бербей, жөн эле алымдарыбыздын айтканын угуп беришибиз керек иншалла. Жок, туура, просто мен эжекем ошон балык чочконун этинен жемини жеп алыптыр да. Ошо айтып атпаймынбы? Ошондо өкүмө турат. Эми бирөө келип мага айтам, ушул эле окуя боюнчачы. Мындай дейт да. Бир корум бар экен, чочконун канынан эмес, жөн эле уйдун, малдын канынан жасалат экен, аралаштырылат экен. Ошону алса болот экен, ошо адал экен дейт. Кызык, кандай ал?
мал болобу, уй болобу, мисалы бука болобу, тоок болобу, бисмилля Аллаху акбар деп кыбланы каратып союлабы айырмасы жок. Аккан кан бул кан. Зара менен айырмасы жок. Алдан ажысат. Жөн эле адамдарды башын айландырып атат да. Башка суроо жокпу? Ушул билбей туруп ушул арам нерсени мисалы үчүн ушу колбасада не болот го, адал болот го, ушуну билбей жеп койсо кандай болот? Арам эле болот. Билбестик жоопкерчиликтен кутулбайт. Сиз окугансызбы аны? Составын окуп түшүнбөй туруп жедиңизби же? Жок, эми Билбей жооп атам да. Карабай туруп жооп. Сен бар сурада баягы намаз окубай намазын каза кылып кайра каза кылбай алардын абдеттик абалы кандай болот? Азан болуп калды. Кийин шашпай сизге жооп берейин өзүнчө. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. السلام عليكم ورحمة الله. Sabah en kapta болот иншалла.